тонна, миллиондогон тонна суулар көккө булут болуп чыгып кетип, эгер ошол бойдон тонна бойдон түшө турган болсо, жер бетин бүт талкалап салышы мүмкүн. Бак, токой, үйлөрдүн баарын, адамдарды өлтүрүшү мүмкүн да. Mesela YouTube'dan da videolar görüp kalıp atабыз. Bir 5-10 метр суда, 5-10 метр өйдөдөн машинадан суу төгүүсө, машинадан жалпайып калгандыгычы. Общий суу. Аллах Таала эмне кылып атат? Ар бир тамчы сууну бирден периште менен түшүрүп атат жер бетинечи. Жамгыр жааганда зонтиги жок бассаңыз, жааган жамгырдын сизге тийгени өтө жумшак, өтө назик, анан жагымдуу. Эмесе тонна өйдөдө эмне бар? Булутта суулар бар. Мисалы бул акыл калчап коелу биразчы. 1 секундта 16 миллион тонна суу. Эгер адамдар аны айке колу менен көмүр жагып 16 миллион тоннаны сууга айландырам десе, жер шарынын бир канча бөлүгү заводко айланып, бир канча миңдеген тонна көмүрлөр жагылса, анда дагы 1 секундда эмес, канча бир жылда 16 миллион тонна сууну буга айландырат экен да. Бул сөздөрдү эмне үчүн айтып атам? Андан мурунку айткан сөзгө байлап коелу. Аллах Таала ааламды ушундай абал менен башкарып атса, ушундай абалда данышмандыгы менен эрежелерди, мыйзамдарды коюп атса, ана Кудай Таала сага мамиле кылса, сага бир абал түшүрсө, сени бир көтөрсө түшүрсө, жөндөн жөн эмес. Ал жерде бир Кудайдын данышмандыгы, хикматы, сыры бар.